Түз эфирде жаңалықтар маалымат программасы күндүн орчундуу жана маанилүү кабарлары менен тааныштырып, студияда мен Азамат Байетов, саламатсыздарбы. Өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыктар парламентке жөнөтүлдү. Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, ошондой эле Жалал-Абад облусунун Сузак районунун аймактарына өзгөчө абал киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбековдон 24 мартта Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев жана Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен жолугушуусунда айтылды. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциясынын жайлуу тенденциясы өсүп жаткандыгына байланыштуу дүйнөдө, ошондой эле Кыргызстанда түзүлгөн татаал кырдаалды белгиледи. Жогорудагы аймактарда өзгөчө абал киргизүү тууралуу президенттин жарлыктарына кол коюлуп, Жогорку Кеңешке жөнөтүлгөнү айтылды. Өзгөчө абал 2020 жылдын 25 мартынан саат 8:00 тарта 15 апрель саат 8:00 чейин мезгил аралыгына киргизилет. Аталган шаарлар менен райондордун аймактарында комендатура түзүлдү. Президент аймактардагы санитардык карантиндик посттордон өтүүдө, азык-түлүк жана башка эл аралык керектөөчү товарлар менен оор жүк ташуучу унаалардын логистикасына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын баса белгиледи. Ош мэриясы шаарда такси кызматы токтотулаарын кабарлады. Мэрия жүргүнчү ташып иштеген айдоочулардан үйдөн чыкпай отуруун өтүнгөн. 23 марттан тарта Ош шаарына башка райондордон жарандардын кирүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Шаардын мэри Талайбек Сарыбашевдин буйругуна ылайык шаарга келе турган 7 жерге санитардык карантиндик пост орнотулган. Бул блокпостторду санитардык кызматкерлер дезинфекциялоо иштерин жүргүзүп, айдоочулардын дени табын өлчөп жатышат. Кыргыз өкмөтү 22 марттан тартып өлкө аймагында бир айга өзгөчө кырдаал киргизди. Бишкекте жана Ошто кичи автобустар токтоп, троллейбус жана чоң автобустар гана иштеп жатат. Россия Кыргызстанга 10 000 адамды текшерүү үчүн тест системаларды тапшырды. Бул тууралуу Кыргызстандын аталган өлкөдөгү элчилигинен билдиришти. Белгилеп кетсек, гуманитардык жардам эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүгүнүн алкагында көрсөтүлдү. Буга чейин Россия Кыргызстанга 7,5 000 тест системасын тапшырган. Чүй облусунун аймагында жалпысынан 5 санитардык карантиндик пост уюштурулган. Мында тиешелүү кызматтын өкүлдөрү күнү-түнү иш алып барууда. Ошол эле учурда облус аймагында дезинфекциялоо иштери дагы жүрүүдө. Чүй облусунун аймагында жалпысынан 5 санитардык карантиндик пост уюштурулган. Ар биринде тиешелүү адистер 2 нөөмөт менен 24 саат бою иш алып барышууда. Посттордун негизги тапшырмасы айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн ден соолугунун абалын аныктоо, оорулуулар менен байланышкандарды тактоо жана вирустун башка жакка жайылып кетүү коркунучуна бөгөт коюу. Если нормальная температура тела, мы пропускаем. Шаарга бара жаткан жарандарды жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери токтотуп беришет. Биз болсо унаадагы ар бир адамдын дене табын ченейбиз. Эгерде ооруга болгон эч кандай белгилер аныкталбаса, тоскоолдуксуз өтө беришет. Ал эми жүргүнчүлөрдүн ден соолугуна кандайдыр бир бүдөмүк жаралса, дагы бир жолу дыкат текшерүүдөн өтүп, атайын даярдалган жайга жеткирилет. Гражданами, которые приезжали из неблагополучных стран. Коронавирустун мындан ары жайылышына жол бербөө максатында 22 марттан тарта өлкө аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Негиздүү себеп болуп калса, посттордон тоскоолдуксуз өтүп турууга мүмкүн. Тагыраагы элдин айыл менен шаар ичинде жүрүүсүнө чек жок. Бирок ошого карабастан үйдө болуу сунушталат. Себеби ошондой жол менен гана вирустун жайылуусун алдын алууга мүмкүн. Жүргүнчүлөрдү, ошондой эле айдоочулардын азыркы учурдагы ден соолугунда кандай илдеттери бар жана ал жерден бизде термометрлер менен алардын температурасын карап атат. Эгерде ошондой кандайдыр бир температурасы көтөрүлгөн болсо же өзүн мындай жакшы сезбей турган болсо, аларды бир жерден каралып, өзүнчө больницага алып барып каралат. Калгандарын баарының тең эч кандай мындай чектөө жок, өтүп атышат. Ал эми санитардык карантиндик посттордо иштеп жаткандар үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан тамак аш уюштурулган. Кыргызстандын бардык аймактары сыяктуу Чүй облусунда дагы шаарларды, айыл аймактарды дезинфекциялоо иштери өз нугунда жүрүүдө. Учурдагы кырдаалга байланыштуу Бишкек шаарында айрым коомдук транспорттор токтотулган. Бул учурда кайдыгер эмес шаар тургундары Улукбек Кутманбаев Бишкектеги медицина кызматкерлеринин акысы жумушка жеткирип жатканын өзүнүн Facebook тармагына чыгарды. Мисалы мен Лебединовкада жашаймын. Бул аймакта турган 2-3 дарыгерди иштеген жерине бир ай бою акысы жеткирип туруу милдетин алдым. Башка жарандарды дагы кыйын учурда кол кабыш кылууга чакырат элем, дейт Улукбек Кутманбаев.
Кутманбаев учурда айдоочулар жетишпей жатканын кошумчалап, соц тармактарда Free Transport Medicam хэштеги менен жазып калтырып, кошулууга үндөдү. Рахмат, сиздерге биринчиден биз бир аз болсо да кичине колдон келген жардамыбызды берели деп атабыз. Достор, мындай маселе болуп атат да. Биз, мисалы, мен Лебедевкада жашайм. Лебедевкадан ар дайым ошол Лебедевкада жашаган 2-3 врачты мен республикалык ооруканага жеткирүүгө милдеттин алдым. Бир ай бою мен алып барып кайра алып кеттим да. Сиздер да ошондой кылсаңыздар болот. Мен сиздер анда мени сыйлап, мен демилгенди колдонуңдар үчүн. Ош шаардык суу муниципалдык ишканасы шаардыктарга кайрылат. Өлкөдөгү учурдагы абалга байланыштуу төлөмдөрдү сыртка чыкпастан үйдөн төлөөгө чакырат. Төлөмдөрдү банк эсептеринен, уюлдук телефондордон жана шаар аймагында орнотулган терминалдардан төлөөгө болот. Аталган ишканада сууга акы төлөгөн 70 миңден ашуун абонент бар. Ош шаар суу канал ишканасына буга чейин да төлөп келген. Төлөмдөрдү чөнтөк телефондор аркылуу үйдө отуруп жүргүзсөңүздөр болот. Шот фактуралар, шот изчислениялар контролерлор тарабынан таркатылган. Аны кайсыл жерден жүргүзөсүңүздөр десем, Элсом аркылуу Финка-банк, Билайн баланс аркылуу, АКБ банк аркылуу, Элсом КСБ аркылуу, Айыл банктын Элкарт мобайл аркылуу, Компанион банктын аркылуу, Мегапей Мегаком аркылуу, Ошка, О денги деген чөнтөк телефондор аркылуу капчыктар менен төлөм жүргүзсөңүздөр болот. Мындан сырткары магазиндерде, супермаркеттерде орнотулган терминалдарда дагы биздин эмелер бар. Төлөм ала турган, кабыл ала турган пункттарыбыз бар. Ошол жерлерде үйдө отуруп төлөм жүргүзүп кетишиңиздерди суранып кетет эле. Эми башка кабарлардан. Кыргызстандын саясий тарыхында Жоогазын ыңкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына быйыл 15 жыл толду. 2005 жылы 24 мартта нараазычылыгын билдирип чыккан миңдеген адамдардын күчү менен бийлик алмашып 15 жыл бою мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин режими кулатылган. Толкундоолор марттын башында Жалал Абадта башталып, өлкөнүн булуң бурчуна жайылган. Акаев мамлекеттен качып, Орусиядан башпаанеге алган. Бийликке оппозициялык кыймылдын башчысы Курманбек Бакиев келип, 2010 жылдын 7 апрелинде ыңкылаптан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 24 марттан 2012 жылга чейин жылнамада кызыл менен жазылып, эс алуу күнү катары саналып келген. Кийин Жогорку Кеңештин токтому менен алып салынган. 2016 жылы президенттин жарлыгы менен эскерүү күнү деп бекитилген. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бул саатка даярдалган маанилүү делген кабарлардын топтомун мына ушулар түздү. Ушул жана башка маалыматтарды сиздер Ош ТВ каналынын расмий баракчасынан окуп, YouTube баракчасынан көрө аласыздар. Амандыкта туруңуздар.